Урматтуу телекөрүүчүлөр, кеш жарык Пирамида каналында акцент берүүсү аны мен Сейил Карбеков алып барам. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык Кыргызстанда болжол менен 600 миңден ашык адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мүнөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу пенсиялык система учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык, экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. Адегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана Кыргызстандын пенсиялык системасындагы реформалар тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Медер Ирсалиев. Саламатсызбы, Медер Эсенгулович? Студиябызга кайрадан кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздар. Анда эмесе маегибизди баштасак. Медер Эсенгулович, айтсаңыз, ушул өлкөнүн пенсиялык системасындагы реформа качан жана кантип башталды эле? Эми эң биринчи реформалардан болуп бул 1996 жылы социалдык фонд мурунку социалдык камсыздоо менен бириккенден кийин ошол Кыргыз Республикасынын социалдык фонду түзүлүп, ошол жылдардан эң башы башталган деп айтсак туура болот. Ошол жылдары 96 жылы биринчилерден болуп, ошол биздин республикадагы жана персонификациялык эсеп киргизилген, жекече эсеп. Ар бир жаранга ошол жылдардан баштап жекече эсептерди ачып, ошол өзүнүн ар биринин төлөгөн каражаттарынын баарын тең эсепке алып баштаган эң биринчи реформалардан болгон. Ошол эле убакта ошол тарифтик саясат боюнча дагы ошол жылдан жылга эми бул бизде болуп жаткан реформалар бир жылда эффект бербейт. Бир жылдын ичинде, бир жакын чукул аранын ичинде жыйынтык чыкпайт да оңой менен. Ошон үчүн бул баягы көп жылдан берки келаткан реформа, ошондон бери уланып эле кете бериш керек да. Анан бул өзүнүн жыйынтыгын бери дегенде бир 3 жыл, 5 жыл аралыкта анан жыйынтыгын бере баштайт да. Ошол реформа туура болгонбу, туура эмес болгонбу деп. Азыркы күндө ошол жеке эсепке алган толук кандуу иштеп, бүгүнкү күндө өзүнүн жыйынтыгын толук берип атат. Андан тышкары 2010 жылы эң негизги өзгөрүүлөрдөн болуп жана топтомо компоненти кирген. Бул ошол топтомо компоненти дагы бул дагы өзүнчө бир жаңы реформалардын бири десек болот. Ал дагы ошол жеке эсепке байланып, ошонун аркасы менен бүгүнкү күндө ал дагы жыйынтыгын берип келет. Ал дагы 10 жылдан ашты. Ошол ар бир жарандын төлөгөн акчасынын эсебин жүргүзүү, ошону үстөк пайыздарды үстүнө кошуп туруу, ошол милдеттердин баары тең ошол соцфонддун кызматкерлерине жүктөлгөн, соцфондго жүктөлгөн болуп эсептелет. Мына ушул Кыргыз Республикасында пенсиялык реформанын башкы маани маңызы эмнеде? Эми эң башкысы эле бул жерде ошол биринчиден азыркы жаш муун, бүгүнкү пенсионерлерди багып аткан муун деп айтсак туура болот. Ошолор келечектеги пенсиясын, өзүнүн келечектеги келе жаткан болочоктогу пенсиясын бир туруктуу, татыктуу деңгээлге жеткирүү эң негизги көйгөйлөр болуп. Ошол эле убакта бүгүнкү төлөп аткан жарандарыбызга төлөгөнгө бир ыңгайлуу шарт түзүү. Ошону бир кызыктар болуп төлөгөндөй болуп. Ошол эле убакта келечекте пенсиясын туруктуу кылып, өзү топтоо алганга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Анан бүгүнкү күндөгү ата-энелерибиз алып аткан пенсияны бир татыктуу деңгээлге чыгаруу. Негизги максаттардын баары ушулар болуп эсептелет. Мына ушу тарифтик саясат деп калдыңыз, ушул тарифтер боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эми тарифтик бул жерде азыр бүгүнкү күндө ошол бизнес коомчулугу, жогорку кеңештин депутаттары дагы
жалпы эле коомчулук ошол тариф төлөө тарифтери, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери өтө жогору деген көп бизге биздин адреске сын пикирлер айтылып келет да. Анан ошолорду түшүрүү максатында, бирок ошол тарифтерди түшүрүп койгондо пенсиялык фонд миллиарддаган жоготууларга учурайт ошол эле убакта. Анан ошол жоготуулардын булактарын каяктан табышыбыз керек. Ошонун ордун тапкандан кийин анан биз ошол тарифтик саясатты карап ошону түшүрүүгө деп. 96-жылдан бери алсак бүгүнкү күнгө чейин 12,5%-ын тегерегинде түшүп келди. Жылдан жылга кээ бир жылдар ошол азайтып келди. Мисалы 96-жылы 39% болчу. Ошол убакта 2% иштеген адамдын өзүнөн калган 37%-ын баардыгын тең иш берүүчүдөн болчу. Бүгүнкү күндө 10% иштеген адамдын өзүнөн болуп атат, дагы 17,25% бул иш берүүчүдөн болуп атат. То есть 27,25%. Дээрлик 12%-тан ашык ылдыйлады да. Анан эми дагы деле замандын талабы болуп атат. Ишкерлерди көмүскө экономикадан чыгарыш үчүн деп атат. Ошол себептерден ушул коомчулук өзү ошондой бизге баягы талаптарды коюп атат. Ошол себептен бул жаатында да азыр иш жүргүзүп атабыз да. Мына ушул пенсиялык реформанын алкагында социалдык камсыздандыруу жана социалдык камсыз кылуу түшүнүктөрүн бөлүп кароо, ошондой эле каржылоо булактарын дагы бөлүп кароо болжолдонгондо, мына ушул нерсе эмне үчүн керек эле? Бул жерде эми ар бир иштеген жаран өзүнө өзү келечекте, мен жана жогоруда айткандай, келечекте өзүнө өзү бир татыктуу деңгээлдеги пенсия топтоп алганга мүмкүнчүлүк алыш керек. Ошол эле убакта иш берүүчү ал ошол иштетип аткан кишинин келечегин дагы иш берүүчү да ойлош керек. Иш берүүчү ошого милдет алыш керек. Мен ушул иштеп аткан, бул как соцпакет деген сыяктуу да, келечекте ошол өзүнүн пенсиясын ошол иш берүүчү ошого топтогонго дагы өбөлгө түзүп, шарт түзүп жардам бериш керек да. Бул дүйнө жүзүндөгү болгон практика ошондой. Раз жумуш иштеп аткандан кийин анын болочокто пенсиясын камсыз кылганга дагы ал мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошол себептен ошол камсыздандырылган, анан камсыздандыруучу болуп, камсыздандырылган адам камсыздандыруучу болуп, анан биз социалдык фонд ошол эки категорияны бирдей алып барып, бирдей жүргүзүп, ар бир жарандын келечекте татыктуу пенсия алганга мүмкүнчүлүгүн, ошол ыңгайлуулугун биз түзүп беришибиз керек. Мына ушул белгиленген төлөмдөр менен кайра бөлүштүрүүчү пенсиялык модель ишке киргизилери пландалган да, ушул реформанын алкагында. Бирок азыр бизде шарттуу топтоочу система иштеп жатат. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, анын артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү эмнеде? Эми бул жерде азыр бүгүнкү күндө ошол пенсиянын бүгүнкү түзүлүшү ошол 3 шарттуу топтомо. Андан кийин орусча айтканда условно-накопительный болуп калат. Анан накопительно-распределительный болуп калат. То есть топтомо бөлүштүрүү, жана сиз жогоруда айтып аткандай ушундай түрлөрү бар да. Бул шарттуу топтомо дегенибиз кандай? Бул бүгүнкү күндө төккөн акчасынын баардыгы тең ар биринин эсебинде турат. Бирок акчалай эмес, кагаз жүзүндө туруп атат. Акчасынын баары тең, каражаттын баардыгы тең бүгүнкү пенсияга төлөнүп кетип атат. Бул ошол ар бир кишинин бул дүйнөлүк практикада деле ушундай да. Бүгүнкү иштеген жарандар бүгүнкү пенсионерди багат да, эртең ал пенсияга чыкканда бүгүнкү иштеп аткан кайра кийинки поколение багып кеткендей болуш керек да. Ал эми топтомо компоненти болсо, ал бүгүнкү күндө акчалай, накты акчалай ар биринин эсебинде турат. Бүгүнкү күндө бизде иштеп аткан система ушундай болуп көрүнөт да. Мына ушул Кыргызстандын учурда пенсиялык саясатына сиз ошо жеке өзүңүз кандай мүнөздөмө бере аласыз? Эми башка өлкөлөргө салыштырмалуу бүгүнкү күндө биздин баягы СНГ өлкөлөрүндө деп айтсак болот. Мисалы Россия биздин ушул модельге 2010-жылдары гана араң жаңы ошол биздин модельге келишти.
СНГ өлкөлөрүндөгү кошуна мамлекеттердин баары тең. Мисалы Казакстан 2-3 жыл болду кайра мурун бүт баары булар жеке менчик компанияларга берип жүргөн болчу. Азыр кайра ал туура эмес болот экен деп кайра топтоп кайра мамлекеттикке алып келип атат да. Анан биздин система бүгүнкү күндө иштеп аткан система эң жакшы системалардын бири болуп эсептелинет. Бирок тилекке каршы бюджетке жараша пенсиянын өлчөмүнүн гана эң чоң минусубуз ошо пенсиянын өлчөмү кичине азыраак болуп атат деген мындай маалымат ушундай болуп калып атат да, азыраак болуп атат деп айтып атат да. Бирок өз убагында анан туура ар бир жарандын өзүнүн кошкон салымына жараша иштеген жыл стажына жараша гана пенсия чектелип туура компонент болуп эсептелинет да. Мына буга чейин деле көп эле айтылып келген, бирок дагы бир жолу сурагым келип турат. Ушул бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизде канча адам пенсия алат? Бүгүнкү күндө 1-ноябрга карата 667 миң киши пенсия алат да, пенсионер болуп эсептелет. Ал эми орточо пенсиянын өлчөмү канча? Орточо пенсиянын өлчөмү бүгүнкү күнгө 5820 сом болду. Бул жанагы 1-октябрда биз көбөйтпөдүкпү, көтөрүп, ошондон кийинки суммада 5820 сом. Мына ушул пенсияга чыгуу талаптарына да токтоло кетсеңиз. Эми өзүңүздөр билесиздер, 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул жерде азыр пенсионер ошол жана жетишпеген же болбосо тастыктоочу иш кагаздардын баардыгын тең мурун пенсионерлер өзлөрү алып келген болсо, бүгүнкү күндө ошол жумуштун баары тең биздин кызматкерлердин мойнуна жүктөлгөн. Мыйзам боюнча ошол жетишпеген документтердин баардыгын тең биздин кызматкерлер өзлөрү топтоп ошону толуктап бериш керек. Ошол эле убакта ошол мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү пенсия жаш курагына келгенге чейин 6 ай мурун эртерээк арыз менен кайрылып, анан ошол жаш курагына келгенден кийин 6 айдын ичинде биздин кызматкерлер толук кандуу документтерин топтогонго мүмкүнчүлүк алат деп үмүт атабыз да. Ошон үчүн эртерээк тапшырса да болот. 6 ай мурун эртерээк, мурун мисалы андай жок болчу, мурун ошол туулган күнү же болбосо 63 жашка же 58 жашка чыкканда гана кайрылганга укугу бар болчу. Азыр болсо эртерээк кайрылып, ошол документтерин эртерээк топтоп, жаш курагга келгенде ошол күндөн баштап ала баштаганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол мыйзам өзгөртүү киргизилди. Андан тышкары жеңилдетүү максатында азыр биз электрондук өздүк кабинетти ачтык, аны ишке киргиздик. Кудай буйрса ал жерде дагы ошол кайрылуулар келип атат. Электрондук түрдө пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк, то есть бул социалдык фонддун кызматкерлерине барып кайрылып, алардан маалымат албай эле ошол электрондук өздүк кабинетине кирсе, толук маалыматтын баарын ошол жактан алса болот да. Ушундай жаңылыктар десек да болот, жеңилдиктер десек да болот, ушундай түзүлүп атат да бүгүнкү. Ушу билишим боюнча пенсияга эрте чыгуунун жолдору да бар экен да. Ушул боюнча да кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Эми биз бүгүнкү күндө республика өзү тоолуу шарттуу, кыйын шарттуу жерлери бар. Эмгек стажына жараша деп ушу жеңилдиктер аябай көп берилип кеткен. 17 түр менен пенсияга чыгат бүгүнкү күндө. Анын ичинен дагы андан да ылый жеңилдик берип, мисалы 35 жыл иштесең 55 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк, 40 жыл иштесең 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк деп, же болбосо жетпей калса пенсиянын ошол жетпей калган өлчөмүн карматып туруп, калганын жаш курагына келгенге чейин алып, калганын кийин аласың деп, аны да эртерээк чыгарып, ушинтип эле баягы жаш курагына чейинки мөөнөттөрдү аябай көп чыгарып жибергенбиз. Мисалы бийик тоолуу шартта аял кишилер 45 жаштан чыгарып коебуз. Ушул сыяктуу нерселер аябай көбөйүп кеткен да. Ошонун баары тең эле ошол республикалык бюджетке бул аябай көп мындай жүк болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен мунун баардыгы тең ошол жеңилдетилген шарттагы чыккан пенсионерлердин пенсиясынын ошол кошумчасынын баардыгы тең жаш курагына чыгып пенсиялык фонд
фондко өтмөйүнчө ошонун баары республикалык бюджеттен каржыланат. Анын саны көбөйгөн сайын ошончолук республикалык бюджеттин жүгү ошончолук көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө республикалык бюджет өзү эле тартыш болуп атса, биз дагы еще бүт баарын тең жеңилдетилген шартта чыгара беребиз дагы, ошончолук тияка көбүрөөк жүк келип атат. Ошол жагында карашыбыз керек. Бул жерде аябай көп түрлөр болуп кеткен. Ошол түрлөрүн карасак, аскер кызматчылары боюнча дагы ушундай сөздөр айтылып келет. Мисалы 37-38 жаштагы жигитти пенсияга чыгарып коебуз. Ушул сыяктуу нерселер бар да, мунун баары тең эле ошол республикалык бюджет такалы эле барып республикалык бюджетке аябай чоң нагрузка алып келип атат. Мына ушул учурда бизде өлкөдө иштеп жаткан пенсиялык система боюнча негизи ушу дүйнөлүк практикага да таянсак, ошо бир пенсионерге 3 учурда иштеп жаткан адамдын акчасы туура келип берилиши керек деген ушундай бир статистика бар экен да. Ушул боюнча бир оюңузду айта кетсеңиз. Бул жерде эми баягы бүткүл дүйнөлүк эмгек уюму бар, бирикме уюму да. Ошол уюмдун рекомендациясына карата татыктуу пенсия төлөнүш үчүн мен баса белгилеп айткым келет, именно татыктуу пенсия төлөнүш үчүн бир пенсионерге 3 иштеген киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Бүгүнкү күндө болсо бизде бир пенсионерге бир кишиге чукулдап калды, бир кишиге даже жетпей калат. Бул уюштулган сектордо болсак. Ал эми айыл чарба секторун же болбосо жеке ишкерлерди кошсок, анда бир 2 кишиге айланат. Бирок ошол айыл чарба жеке ишкерлердин жалпы камсыздандыруу төлөмдөрүнө кошкон салымы 2,5-3%га жетпейт. Алып кеткенде 50-60%ын алып кетет. Пенсия алгандачы. Ошон үчүн ошонун баары тең эле келип эле жана мен жогоруда айткандай пенсиялык фондко жүк болуп атат. Аябай чоң жүк, оор жүктү алып келет. Бүгүн, быйыл, эмдиги жылы бир 3-4 жылдын ичинде бул билинбейт, азыркы менен кете берсе. Но бирок 5 жылга баргандан кийин бул аябай чоң нагрузка алып келет. Себеп дегенде дүйнө жүзү боюнча жашоо деңгээли өсүп келатат. Адамдар жаш курагы жылдан жылга көтөрүлүп келет. Бул жаңгыз эле биздин республикада болуп аткан проблема эмес. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан проблема да. То есть карлык узарып атат. Ошончолук карлык узарган сайын бул улам проблеманы көтөрөт. Анан эми Кудай кут кылсын, карлык узарсын, көп жашайлык. Бирок азыртадан ошол жанагындай бир чечкиндүү реформаларга улам жакындап чукулдабасак, кийин кечирээк болуп калат деген ой болот да. Ушул маселени бүгүндөн баштап көтөрүп мындай бир чечүү чаралары каралуудабы азыр? Эми 2018 жылы декабрь айында Жогорку Кеңештин саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият комитетинде жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ түзүлүп, ушул пенсиялык саясатты, тарифтик саясатты карап чыгуу боюнча. Жумушчу топ, бул жумушчу топко өкмөттүн аппаратынан, Жогорку Кеңештин депутаттарынан, президенттик аппараттан, жанагы өкмөттүк эмес уюмдардан, бейөкмөттүк уюмдардан, ошол эксперттерден, ушулардын баары катышкан чоң жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топ ошол декабрь айынан баштап быйылкы жылдын сентябрь, октябрга чейин толук кандуу иштеп чыктык. Буквально ушул ноябрдын 25-инде биз акыркы тегерек столду өткөрдүк. Ага чейин жумушчу топ 3 группага бөлүнүп иш жүргүздүк. Бул жерде пенсиялык тарифтик саясатты бир группа иштеп чыкты. Жана топтомо компоненти боюнча бир группа иштеп чыкты. Анан аскер кызматкерлердин пенсиясы боюнча дагы бир группа иштеп чыкты. Булар 6 айдан ашык ар бир группа 4-5 жолудан отурум болду. Андан кийин биз бүт республиканын региондорду кыдырып чыктык. Ошол эл менен жолугуп, элдин арасынан да кандай сунуштар болот, аяктан да сунуштардын баарын чогултуп, ушу 25-ноябрда акыркы тегерек столду өткөрүп, анан азыр
ошо аналитикалык өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып туруп, ошону азыр жогорку кеңешке, депутаттарга, өкмөткө, аппарат президентига баардыгына жаңыдан жөнөтүп атабыз. Жыйынтыгын чыгардык. Эми бул жерде эмнелер каралды? Мен жана жогоруда айткандай, тарифтик саясат, биз тарифтик саясатты караганга же болбосо тарифти түшүргөнгө каршылыгыбыз жок. Биз макулбуз. Бир определенный нерсеге, ошо мен жана жогоруда айтпадымбы? Ошол камсыздандыруу төлөгөндөрүн төлөгөн кишиге да ыңгайлуу, ошого да бир өзүнүн бир мындай шарттары менен каалагандай кылып төлөгөндөй бир шарт түзүп берсек, биз ага каршылыгыбыз жок. Ошол эле убакта жанагыраки жеңилдетилген пенсионерлердин санын көбөйүш, жеңилдетилип эрте чыккандарын. Мисалы, бир жылга бизде 45 миңден ашык жаңы пенсияга чыгышат. Ошонун 60% жеңилдетилген шартта чыгып атат. Жана эрте чыккан, жумушуна байланыштуу же жашаган жерине. Эрте чыкканы баягы эмгек стажына байланыштуу, же болбосо баягы жашоонун өзүнүн шартынын мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу ушундай болуп отуруп, жеңилдетилген түр менен чыккандардын баарын эсептесек, 60% ошол менен чыгып атат. Аны биз айтып атабыз, ушул баардык жагын буну жаңгыз эле бир эле тарифти түшүрүп коюп көмүскө экономиканы чыгарабыз деген бул утопия болуп калат. Анын үчүн биз ошол комплексно баарын карап чыгыш керек. Бул жаңгыз эле соцфонддун эле жумушу менен, тарифтер менен жана пенсионерлер менен чектелип калсак, бул да утопия болот. Бул масштабный мамлекеттик масштабта өткөрүүчү компания болуш керек. Көмүскө экономикадан чыгарыш бул баардык мекеме, министрликтер, ведомстволор менен аралашкан компания жүргүзүш керек да. И ошонун ичинде биздики дагы. Биз дагы бир какой-то бир жагынан бир жардамыбыз болуш керек. Анан ошол себептен биз өзүбүзгө тиешелүү жагын азыр бүгүнкү күндө жазып атабыз. Бир жерде эми тарифтик саясатты карап чыктык, ошол түшүрүү шарттарын. Анан бизде 1 жыл стаж болсо деле бизден чыгат пенсияга. Трудовой стаж деп жазылды, мисалы, окуу жылдары кирет, ал дагы стаж болуп эсептелет. Аскер кызматында жүргөн болсо, допустим, илгерки Советский Союзда служба в армии деп коебуз. Ошол болсо, ал да стаж болуп келип калат. Башка эч жерде иштебесе, эчтеке төлөбөсө деле 2 жылдык стаж болуп эсептелип, ал 2 жылдык стаж менен бизден пенсияга чыгат. Анан жылга эле биз аз алгандарга көп кошобуз деп саясат болуп келип эле, бүгүнкү күнгө чейин 2017 жылга чейин ошондой саясат менен келген. Андан кийин гана биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, ар бир жарандын өзүнүн төккөнүнө жараша, кошкон салымына жараша, иштеген жылына жараша аны кошулуш керек деп, ошол мыйзамга өзгөртүлүп 2 жылдан бери ошондой кылып эсептелип келет. Анан ушундай шарттарда жана жеңилдетилген шарттарды биз мисалы 5%га түшүрсөк, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин, биз 5,5-6 миллиарддын тегерегинде жоготууга учурайбыз. 1 айлык төлөөнчү пенсиянын өлчөмү 4 миллиардка чукулдап калды. Биз уже пенсияны төлөй албай калабыз. Бир айда ошончо төлөш керек болсок, мисалы 6 миллиардка жоготууга учурасак, биз 2 айдан кийин биз эси ошондой тарифти түшүрүп салып 2 айдан кийин ишке киргизип койсок, анда 2 айдан кийин пенсияны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат да. Коркунуч пайда болот. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз могуреки жоготкон каражаттарыбыздын булактарын таап алып, биринчи. Ал булактар кайсылар? Жанагындай жеңилдетилген шартта чыккан пенсионерлердин баарын санын кыскартышыбыз керек. Ошол льготный категорияларды колдон келишинче, эми совсем алып салыш деген болбойт. Биз баягы өлкөбүздүн шартына да карашыбыз керек. Жана жогоруда айткандай бийиктүүлүү шарт бар, алыс жер жайгашкан жерлери бар, барганга кыйын болгон жерлери бар. Ошолордун шарттарын карашыбыз керек. Каршылык жок, инвалид болуп калат, эми кырсык болот, ар кандай. Алардын шартын карашыбыз керек, алардын. Но дени сак, тандакай иштеп жүргөн киши толук кандуу иштеп, толук кандуу гана пенсияга чыгыш керек дегенди алып барышыбыз керек да, ушундай саясат келиш керек. Ошол эле убакта төлөөчүлөр дагы ошол сыяктуу болуш керек. Аякта деле ошондой эле. Инвалид болгонго, бийиктүүлүү шарт, кыйын жашоо шарттарын баарын карашыбыз керек дагы, а биз сөз жанагы ден соолугу чың, иштейм десе иштейм деп турган жарандарыбыз. Как положено төлөш керек деген саясатты алып барышыбыз керек да. Мисалы,
айыл жеринде деле ошол сыяктуу эле ошол жерин иштетип татынакай оокат кылгандар оокат кылып атат да. Мисалы ден соолугу чың болду, пожалуйста, төлөсүн. Бизде ошол мен өлкөм үчүн мен бирдемке канча бердим, мен эмне кылдым деген суроону өзүбүзгө аябай почти андай суроо бербейбиз да. Биз только өкмөттөн эмнени алыш керек деген гана келип калган да. Баарыбыз деле ошондой ой менен. Ошол эле убакта бул өзүмө керектүү нерсе, мага лично өзүмө, башка кишиге эмес. Келечекте мен ошонун пенсияны алышым керек деген түшүнүктүү дагы ошонун баарын тең ушул саясаттын ичинде чогуу камтып ошону киргизишибиз керек да. Ал эми ушул пенсияга чыгуу жаш курагын көтөрүү маселеси каралуудабы же жакынкы аралыкта бул? Мен азыр ушул сурооңузга да ушул телекөрүүчүлөргө да айтып коет элем, көп жерден ушул суроо болуп атат. Бул боюнча эч кандай суроо көтөрүлгөн жок. Жаш курагын көтөрүү боюнча же болбосо жанагындай жалпы жаш куракты көтөрүү боюнча эч кандай сөз жок. Бул жерде керектелүүчү стажды көтөрүү боюнча сөз болот. Мисалы айтып атпайлыкпы, 1 жыл болсо да бизден чыгып атпайбы? Соцфонддон чыгат. Такыр стажы жок болсо, анда тиги социалдык коргоо министрлиги аркылуу чыгат. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу пособие болуп калат да алар. Пособие жаш курагы боюнча пособие деп эсептелинет. Стажы болгондон кийин уже бизден пенсия болуп эсептелинет. Биз ошого керектелүүчү стажды киргизелик. Минималдык стаж болсун хотя бы жок дегенде. 5 жылдан баштайлык. Кийинки жыл 5 жыл болсо, ар бир жыл сайын 1 жылдан кошуп отурсак, ошондо 35-40 жылдарга барып 20 жыл керектелүүчү стаж деп киргизебиз. 20 жыл стажың болбосо, сен пенсияга чыкканга укугуң жок, чыга албайсың дегенди. Жашың келсе дагы, Жашың келсе дагы. 20 жылды мисалы 22 жашта, 21-22 жашта окууну бүтүп атабы, жогорку окуу жайын. Туурабы? Туура. Ошондон баштап 63 жашка чейин 40 жыл убакыт бар. 40 жыл убакыттын ичинде через год төлөп турсаң дагы 20 жылдык стаж топтосо болот да. Туурабы? Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. 20 жылдык стажды топтоп кой, анан пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк аласың, укугуң болот. А так азыр бизде болсо 1 жыл стаж болсо эчтеке төлөгөн эмес, бирок армияга барып служба алып койгон, болду, аны бизден чыгып кетет. Ушул сыяктуу нерселерди бир нукка салып, бирдей кылып, жалпы жарандардын, жалпы 80% жарандарыбыздын бүгүнкү күндө турмуш шарты, жашоо деңгээли деп жок деле болот болуш керек. Бул жеке менин оюм. Почти бир сыяктуу, бирдей. Ошолордун баарына бирдей шарт түзүп бериш керек. Анан көбүрөөк төлөгөндөр көбүрөөк төлөсүн, ошончолук көбүрөөк алат. Аз төлөгөн аз төлөсүн, ошончолук азыраак алгандай болуш керек. Совсем эчтеке төлөгөн жокпу, значит ал пенсияга чыкпаш керек. Мисалы ушул сыяктуу да. Бирок ден соолугу чектелген жарандар боюнча ооруп калса, жанагындай эмгек мертинүү болсо, инвалидность алса, бул жөнүндө сөз жок. Алардыкын мамлекет өзүнүн жарандарын, андай жарандарды коргогонго бул милдеттүү. Аны биз коргоп, ошондой кылып чыгарып, аларга өзүнчө шарт түзүп беришибиз керек. Ал эми вот мен дагы бир жолу айткым келет, именно ошол ден соолугу чың, ишке жөндөмдүү, иштейм десе иштейм, тиштейм десе тиштейм деп турган жарандар жөнүндө сөз болуп атат да. Ошолор өздөрүнүн пенсиясын өздөрү топтош керек. Эч качан мамлекеттин мойнуна отурбаш керек деген сөз болуп атат да. Мисалы, эми бул жерден деле телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, соцфонддун пенсиянын өлчөмү да ошон үчүн пенсиянын өлчөмү ошондой болуп атат. Баарыбыз качып атабыз да. Төлөгөндөн качып атабыз. Мисалы, статистика боюнча 2,5 миллиондон ашык эмгекке жөндөмдүү жарандар бар бүгүнкү күндө. Бирок ошол 18-жылдын жыйынтыгы боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп аткан жарандардын саны 1,351,000. Анын ичинде 700 миңден ашыгы жеке ишкерлер менен дыйкан чарбалар, айыл жериндегилер. Жанагы жалпы чогулган акчанын 3%-на жетпегенди төлөйт. Калган 600 миң киши уюшулган сектордо иштеген кишилер жана 667 миң пенсионерди багып атабыз.
ушундай болот да. Ошол шарттан ошолдон кичине мындай жылышыбыз керек. Биз ушундай кылып кете берсек, көмүскө экономиканы ого бетер көбөйтө беребиз. Күндөн күнгө бүт барат эле. Анан ушул себептен ушул саясатты бир сыйра карап чыгып, толуктап, эми бул жерде азыр биз баягы жыйынтыгын чыгарып, кайсы багыттарда эмнелерди кылышыбыз керек боюнча жыйынтыгын чыгарып жөнөтүп атабыз. Бул боюнча да аябай чоң талкуулар болот, талаш тартыштар болот. Мындай реформа жөн эле мындай жымсалдап эле мынтип өтүп кетиш кыйын. Анын кыйынчылыктарынын баарына биз ушу даярбыз. Кудай буюрса ушуну жүргүзөбүз деп отурабыз. Рахмат. Медер Эсенгулович, мына айтсаңыз, 1-октябрдан баштап жана пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлдү деген абдан сүйүнүчтүү кабар болду да. Бирок ошол эле учурда коомчулукта мындай ансыз деле пенсиясы көп болгон пенсионерлердики көбөйүп, анан абдан эле аз алган пенсионерлердин пенсиясы ошол бойдон эле калды, ашып кетсе бир 200 сом кошулду деген пикирлер да жаралды да. Мына ушул жерге да бир түшүндүрүү бере кетсеңиз. Эми мен жана жогоруда айтпадымбы, чындыгын айтсак биз таптакыр эле ошол мен өлкөгө эмне кылдым, бирок өлкө мага эмне берип атат деген суроодон аябай качабыз да. Өзүбүз эчтеке кылбайбыз. Ушул эле суроону мен жогорку кеңештин депутаттары да берип атат, жарандар кайрылып атат. Териштирип келгенде эле тиги кишинин эч кандай стажы жок, аз алган кишинин. Жакында эле бери арыз келди. 1,5 миң сом пенсияга чыккан деп. Болгону союз кезиндеги жана мен жогоруда айткандай армияга барып служба алып келген 2 жыл стажы бар экен. Териштирип келди. Расмий түрдө бекитилген. Расмий түрдө бекитилген. Андан тышкары ушул бир какой-то лесной хозяйствода иштептир, ушул жерде 3 жылдык стаж бар экен. Болгону 5 жыл стаж менен чыгып атат. Ал пенсияга жаш курага келди, чыкты, биз чыгардык 5 жыл стаж менен. Анан соответственно пенсиянын размери ошончо болот. Требуемый стажыбыз 20 жыл болуп атса, аныкы болгону 5 жыл болот. Анан неполный стаж менен болушунча пенсияны эсептеп чыгарып берип атабыз. Өзүнүн тапкан пенсиясы 1 сом жок. Бүт бардыгы тең ошол өкмөттүн мойнунда отурган пенсионер болуп эсептелет. Бирок жердин баарына жазып атат, жердин баарына айтып атат. Мен өмүр бою иштедим эле, бирок мага пенсия жок. Эмне үчүн аз деп. Ошол эле убакта мага да көп жарандар келет. Алар айтып атат. Мен, например, ушунча жыл иштедим эле, момунча төлөгөм соцфондго. Төлөмдөр бар. Ошо миллиондорду төлөгөн. Ошол эле убакта бизнес кылып жүрдү, төлөгөн, госкомпанияда иштеп жүрдү, төлөгөн, үйүндө отурган, төлөгөн, ошол эле жаран. Эмне үчүн менин пенсияма, мен 10 миң сом пенсия алсам, эмне үчүн 700 эле сом кошосуң деп. Же 500 сом кошосуң деп. Анык деби туура. Биз 4300 сомго чейинки пенсияга 300 сомдон кем эмес кылып кошуп атабыз. Хотя ага кошконубузду мыйзам боюнча эсептеп туруп кошсок, ага 50-60 эле сом кошулмак. Биз жок андай болбосун деп туруп, ага 300 сомдон кем эмес кылып кошуп атабыз. Ошол эле убакта жананча миллиондогон төлөгөн кишиге 500 эле сом кошуп коёбуз. Көрөсүзбү, ортосундагы 200 сом эле айырма. Анан кабыздык жок деп аткан ошондон болот. Чындыгында биз мыйзам чегинде кылып, баардыгын мыйзам чегинде кошконубузда, мисалы ошол жанагы 5 миң сомго чейинки пенсионерлерге ашып кетсе бир 60-70 сом эле кошулмак. Анан жок, ошол категорияда биз аз алган категорияны өйдөрөп чыгаралык, камтып кетели деп, ошол себептен аларга 300 сомдон кем эмес кылып кошуп, беркилерге болсо өзүнүн тапкан пенсиясынын гана 5% кылып эле кошуп коёбуз. Ошол себептен жанагы эмне үчүн мага көп кошулбай, аз кошулуп калды, мага апай мынча кошулуш керек деп атканда ошондон чыгат. Эми мунун баарын азыр иш жүзүндө буюрса чыгарабыз, муну эсептеп быйылкы жыл, эмдиги жылкы 20-жылга да муну карап атабыз. Эми мунун баардыгы тең эле келип эле бюджеттин тартыштыгына, акча каражаттын тартыштыгына, болгон мүмкүнчүлүккө жараша гана жазалып атат. Если жана сиз жогоруда айткандай бир пенсионерге 3 киши төлөгөн болсо, биз, конечно, аны алардын чоң өлчөмдө кошуп коет элек. Ошон үчүн ушул төлөгөндөн
төлөө тартиби бизде кичине начарыраак болуп атат. Ошонун баарын биз ушу элге түшүндүрүү жол менен эч кимди күнөөлөгүм келбейт, но бирок биз ошого барып үйрөнүшүбүз керек да, төлөө тартибинечи. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө жаш бала пособие, государственное пособие деп коебуз. Ошондойдо отурган киши менен кошуналары сүйлөшпөйт. Мен өзгөсү менен көргүлөм. Францияга барсак, бир айыл эле экен, ошол айылында ошол кошунасы бар экен, жапжаш эле жигит, эч жерде иштебейт экен. Ошондой жана пособияда отурат экен. Бирөөсү конокко чакырбайт экен. Бирөөсү сүйлөшпөй, учурашпайт экен. А эмне үчүн десек, айтып атат, бул деген пособие, бул мен багып атам дейт экен. Кошунасынын баары ошондой отношения бар экен. А бизде наоборот да. Бизде кайра тескерисинен болуп атпайбы? Пособие алыш керек, эмне болсо да пособие алыш керек. Мындай болбош керек да, мен ушундай элдин ортосунда дагы ушундай жакшы элдин арасында ушундай түшүнүктөр кириш керек го деген ойдомун да. Мына ушул расмий түрдө иштебегендер деп калдык да. Мына бул жарандар дагы өз алдынча өз ыктыяры менен социалдык фондко төлөмдөрдү жүргүзө алабы? Кандай жолдор менен жүргүзө алат? Мисалы үчүн бир жеке сектордо иштейт же ошол эле тигүүчү болуп иштейт же үй куруучу болуп иштейт. Мисалы үчүн ал жакта деле трудовой договор, эмгек договору түзүлбөйт да. Ушул боюнча бир айта кетсеңиз. Бул жерде деле эми ушундай эле бул азыр бизде төлөө тарифтеринин да түрлөрү көбөйүп кеткен. Мен жана тарифтик саясатты да бир кенен эле кичине токтоло кетейин. Ал жерде да 17-18 түрү болуп кеткен. Тариф. Бизде да ошондой ар бир категорияга бөлүп, то есть швейный өзүнчө тариф киргизип, айыл чарба кооперативине өзүнчө тариф киргизип, ошол эле маалда ошол айыл чарба кооперативинде эле болуп эле иштеп аткан жер менен иштеткенге өзүнчө тариф киргизип, ал болсо акционерный общество болуп, мисалы өзүнчө башкача форма собственность болуп калса, ага өзүнчө тариф киргизип, ушинтип эле биз тарифти деле ушул ар биринин ыңгайлуулугуна жараша эле бөлө бергенбиз. Тарифтердин да 17-18 түрү болуп кеткен. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушу тарифтерди дагы бүт баарын жойшубуз керек, азайтыш керек. Жок дегенде бир 7-8 категория салыш керек. Ар биринин өзүнүн категориясына жараша депчи. Ошондой кылып алып келсек, бул жерде да азаят. Эми швейный цехтерде үйдө отуруп иштеген, же болбосо эч жерден баягы регистрация, официалдуу эч жерден регистрация өтпөгөндөрдүкү өзүлөрү ыктыярдуу түрдө барып орточо эмгек айлыктын 10%-ынан кем эмес төлөп койсо болот. Кем эмес деп төлөш керек да. Ошондой кылып регистрацияны өтүп койсо, ал өзүнө өзү топтой берет. Ал мүмкүнчүлүк бар. Аны деле бардык жарандарыбыз билет. Но бирок айлыкка келгенде эле мен жеке ишкерлер менен да жолугабыз, көп жолугуп атабыз, ошолордун айтат. Жок, ал нагрузка, мага соцфонддун кереги жок, мага өзүмдүн айлыгымды толук бер деп айтат. Анан кайра ал баягы иш берүүчүгө күч келип калат экен дагы, ал иш берүүчү анан мага да кереги жок деп анан жанагындай алып отдельно алып чыгып жиберген ошондон болот. Ошол себептен ошол иш берүүчү дагы иштеген жарандын дагы экөө тең кызыктар болуш керек. Төлөгөнгө ошол эле убакта ошол келечекте кандай пенсия болот, ошого кызыктар болуп, ошого биз шарт түзүп беришибиз керек. Азыр ошонун үстүндө биз чоң жумуштар жүрүп атат, буюрса. Мына ушул пенсиялык системаны реформалоодогу ири багыттардын бири бул республикалык бюджеттин пенсия менен камсыз кылууга кеткен чыгашалардын натыйжалуулугун жогорулатууда экен да. Бул процесстин мааниси канчалык, маани маңыз жана бул багытта эмнелер жасалууда? Буга чейин ишке ашырылган иш аракеттер боюнча да айта кетсеңиз. Бул жерде эми биринчиден жанагы жыл сайын пенсионерлерди биз 1-октябрдан баштап жогорулатып атпайлыкпы. Ошол убакта биз ошол республикалык бюджетти оптималдаштырууну да карадык да. Ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап республикалык бюджеттин чыгымдары наоборот азайып атат. То есть мисалы алып айта кетсем, биз былтыркы жылы республикалык бюджеттен бөлүнүүчү каражатка ошол пенсияны жогорулатууда 67 миллион сом каралган болчу. 20-жылдын бюджетине 51 миллион сом каралып атат. То есть бул жылдан жылга азайчу тенденция да. Көбү
чыгымдардын көбү пенсиялык фондко жүктөлүп атат. Республикалык бюджетке азыраак жүктөлүп атат да. А республикалык бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн каражаттар булар кайсылар? Булар пенсиянын базалык бөлүгү. Бул пенсиянын базалык бөлүгү бул мамлекеттин милдети. Пенсионердин астында бул дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетте бар. Бул эми аттары башкача аталат. Бирөөнүндө пенсиянын базалык бөлүгү дейт, бирөөнүндө болсо пенсиянын минималдык бөлүгү дейт. Ар кандай атап койгон, бирок базалык бөлүгү ар кандай. Ар бир мамлекет өзүнүн бюджетине жараша бөлүштүрө берет. Бизде 1780 сом бөлүнгөн. Андан тышкары жана бийик тоолуу шартта, жеңилдетилген шартта чыккандар, көп балалуу энелердики, баатыр энелердики, соттордуку, жанагы эле аскер кызматкерлеринин пенсиялары, ушунун баардыгы тең республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар. Биз аркылуу төлөнөт. Мунун баары ошол надбавка, пенсияга надбавка деп коет. Ошонун баарын биз төлөйбүз. Анан пенсионердин саны өскөн сайын, өлчөмү өскөн сайын, естественно, тигил естественный рост болот. А бирок биздин бүгүнкү күндөгү саясат болсо, биз наоборот ошол республикалык бюджеттин чыгымдарын максималдаштырып. Канчалык жеңилдетилген шартта пенсионерлер көп чыккан сайын, ошончолук республиканский бюджет өсө берет. Ал түшпөйт, азайбайт да. Анан ошон үчүн биз жанагы жеңилдетилген шартта чыгуунун түрлөрүн азайтуу киргизип атабыз. Ошону азайтышыбыз керек. Себеби жанагындай ошол көп нагрузкаларды алып келип атат атабыз да. Мына бюджет деп калдык. Ошол акыркы күндөрү пенсиялык фонд дагы өзүнүн бюджетин, келерки жылга болгон бюджетин дагы бекитип, талкуу жаратып атат да. Жогорку кеңешке да барып атасыздар. Ушул жөнүндө да бир эки сөз айта кетпейсизби? Эми бул мыйзам боюнча биздин социалдык фонддун бюджети 2018 жылдын бюджетин аткаруусун бүтүрдүк. Жогорку кеңеш колдоп берди. Азыр президентке жөнөттүк кол коюуга. Ал эми 20-жылдын божомолу жана 21-22 жылдардын божомолу жөнүндө бюджетти азыр экинчи окуубуз бүтүп, буквально кечээ комитеттен 3-чү окуу өттү. Эми Кудай буюрса 3-чү окуу палатага калды. Бул жерде деле ушул биз 20-жылы кайсы иштерди аткарабыз, канча камсыздандыруу төлөмдөрү чогултулуш керек. Салык кызматын өткөрүп бербедикпи быйылкы жылдан баштап, ошолор чогултулат. Анан канча өлчөмдө дагы кийинки жылы пенсиянын көтөрүлүшүнө карадык. Ошонун баарын ошого киргизип, ошол бюджеттин алкагында жумшалып алып. Бюджеттен бул биздин бир жылга жазылган бизге мыйзам да, ошону аткарышыбыз керек да. Анда өлчөмү канча болуп бекитилип атат? 57 миллиарддан ашык бул киреше бөлүгү болуп атат. Ошол эле убакта ошол 57 миллиарддын тегерегинде чыгаша бөлүгү болуп атат. Бул жерде фомстуку да бар, жана Федерация профсоюздуку да бар. Ошонун баары кошулуп, пенсиянын негизги чыгымдары бул пенсиялык фонддун чыгымдары. Мына ушу 2010 жылга чейин Кыргызстанда тилектеш пенсиялык система гана иштечү. Буга чейин да айтып кеттик. Азыр бизде ушу бирдиктүү топтомо же башка айтканда аралаш система иштейт да. Ошо алардын айырмачылыгы эмнеде? Ушул жөнүндө айтып. Жок, милдеттүү топтомо да. Бул милдеттүү топтомо фонду бул 2010 жылы кирген. Бул милдеттүү топтомо фонду болсо ар бир жаран бул только жанагы уюшулган секторго киргизилген. Өзүнө ошол келечектеги бул кошумча пенсияга чыккандан кийин пенсиясын, өзүнүн тапкан пенсиясын алыш керек. Андан тышкары бул кошумча каражат. Бул ошол пенсияга чыкканда дагы ошол канча жыл топтосо, ошого биз жыл сайын ал акча каражатын инвестициялап, бул накталай акча каражаты бүгүнкү күндө ар бир жарандын эсеп счетунда турат. Биз ушу үстөк пайыз кошуп, анан жылдан жылга көбөйтүп турушубуз керек. Кийин ошол чыкканда ошол акчасын толук кандуу бир өзүнө керектүү нерсеге жумшаганга мүмкүнчүлүк алат да. Бул пенсияга эле кошумча, үстөк кошумча акча каражат болуп эсептелет. Мисалы айтып атпайлыкпы, Японияда эмне үчүн пенсионерлер пенсияга чыккандан кийин экинчи профессияны алат, же болбосо дүйнө жүзүн бүт кыдырганга мүмкүнчүлүк алат депчи. Бул ошол сыяктуу акча каражат болуш керек да. Пенсияга чыккандан кийин мен башка бир профессияны окуйт элем десе, барып окусун ошол акча каражатына.
же болбосо мен ушул акча каражатым топтолуптур, мен ушул акча каражатка мен дүйнө жүзүн кыдырып келейин. Же болбосо мен өзүмө керектүү бир оокат алып алайын деген. Бирок азыр пенсияга чыкмайынча бул акча каражатын алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бир мүмкүнчүлүгү бул башка өлкөгө көчүп кетсе, эмеге постоянное место жительства деп ошондой көчүп кетсе, анда биз которуп беребиз. Анан дагы бир эң өзгөчөлүгү бул жерде каза болуп калса, топтомо каражат мураскор алганга мүмкүнчүлүк бар. Толугу менен мураскорлорго төлөп беребиз. Бүгүнкү күндө ал суммалар төлөнүп атат, мураскорлорго. Бул топтомо компонентинин эң өзгөчөлүктөрү. Мына ушул мындан сырткары дагы ыктыярдуу топтомо компоненти да бар, ушул билишим боюнча. Бул добровольный ыктыярдуу дегенибиз бул эми ар бир жаран өзү кааласа, өзүнүн каалашы боюнча, жана мен жогоруда айтканмын, орто ченемдик айлыктын 10%-нан же 8%-нан кем эмес. Пенсиялык фондго 8%, 2% топтомо компонентине 10% болуп калат, 10%дан кем эмес кылып төлөп, өзү топтосо болот деген түшүнүктө. Бул келечектеги пенсиясындагы бул топтомо компонент. А ушул топтомо компонентин пенсия чыкканда бир жолку төлөм кылып алса болобу же бул дагы ай сайын берилип турабы? Бул жерде буга чейин биз жаңы ошол баягы порогун көбөйттүк. Буга чейин ошол бир порог бар болчу. Бул жерде 27.000 сом, 27.000 сом болчу да. Андан ашып кетсе, бир 3 жылга бөлөбүз деген шарттар болчу. Азыр болсо ошону алып койдук. Азыр 130.000ден ашты порогу. Ошол эле убакта азыр биз жаңыдан азыр өкмөттө каралып атат, токтом долбоору даярдалды, өзгөртүү киргизип атабыз. Жанагы госипотечный компанияга биринчи төлөмдөрүн төлөш үчүн, өзүнүн эсебинде 50.000ден ашык акчасы бар болсо, ошону толук кандуу бир жолу только алып кеткенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Үй жок болсо, барып үй кредит алам десе, ипотекасын ошону төлөп алсын деп атабыз. Бирденкеге жарайт деп. Андан тышкары бул жерде оорулар боюнча жанагы онкологический оорулар деп коебуз, ошолорду, анан жүрөк ооруларынын перечини бар, өзүнүн ошолорду киргиздик. Ошол оорулар болсо акча каражатын алып кетсин дегенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Операция кылганга же да бирдеме кылганга ошол жардам берет деп. Дары-дармекке деп. Андан тышкары анан биринчи, экинчи группа инвалидностьтарга бердик. Толук кандуу канча акча каражат болсо болуп, толук кандуу алып кеткенге. А так калган акчасын барып ар бир пенсионер өзүнүн пенсияга чыккан убагында толук кандуу алганга мүмкүнчүлүк бар. Кааласа толугу менен алып кетсин, кааласа бөлүп алсын деген мүмкүнчүлүк бар. Эми бул категория 68-жылкы аял кишилер, анан 64-жылкы эркектерге ошо чейинкилер төлөөдөн бошотулган, андан кийинкилер. То есть ошол категория чыга баштаганда, анан бул акча каражаттарын биз төлөй баштайбыз. Мына быйыл маалым болгондой аймактардын өкүлдөрү жана санариптештирүү жылы деп белгиленген. Ошо санариптештирүү жылында, санариптештирүү жаатында социалдык фонддо кандай иштер жүрүп жатат? Быйыл биз эң чоң жетишкендиктерибиздин бири деп айткым келет эле, ошол жана өздүк электрондук жеке кабинетин ишке киргиздик. Бул жерде мурун башында биз ошол пенсионердин өздүк кабинети деп пландаганбыз, бирок кийин аны биз кичине кененирээк кылып, камсыздандырылган жарандардын өздүк кабинети алып киргиздик. Бул жерде ар бир жаран өзүнүн ошол эле убакта жана иш берүүчүсүнүн дагы айлыгын туура төлөнүп атабы, соцфондго туура отчисление кетип атабы, ошонун баарын текшерсе болот. Ар бир эсептик счетунда канча акчасы бар экен, канча үстөк пайыз түшүптүр, жана топтомо компонентинде ошону текшерип алса болот. Бул үчүн бир жолу ошол жаран сөзсүз түрдө социалдык фондго кайрылып, электрондук ачкыч алыш керек, же болбосо жана жаңы кийинки үлгүдөгү паспорт менен, акыркы үлгүдөгү паспорт менен регистрация алып, ачкычын электрондук ачкычын алса болот. Ошого жетиштик. 200дөн ашык жараныбыз бүгүнкү күндө ошол өздүк кабинетке пенсия чектөө боюнча кайрылып атат. Шуну карап атабыз. Кудай буюрса азыр
биринчилери уже даярдалып бүтүп калды. Толук документи толук болсо биз электрондук түрдө пенсия чектеп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Андан тышкары биз быйыл базабызды толук кандуу бүтүрүп, пенсиянын төлөнүшүн онлайн режимде 2 райондо опыт пилотный кылып жүргүздүк. Буюрса пилотубуз бүттү. Азыр эми ошо 1-январдан баштап бүт республика боюнча ошондой кылып төлөө тартибин жүргүзөбүз деп атабыз. То есть бул болсо ошол ар бир жаран кайсы маалда алды, банк менен ошондой маалда иштеп атабыз. Бул жерде биринчи жолу социалдык фонддун тарыхында деп айтсам да туура болуш керек. Биз быйылкы октябрдагы өткөн жана кайра эсептөөлөрдү перерасчетторубуздун баардыгын тең электрондук түрдө жүргүздүк. Бул баардык базага толук кандуу кирип бүттү да бүгүнкү. Чоң рахмат Медер Эсенгулович, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.